Саламатсыздарбы, биздин кадырман көрүүчүлөрүбүз. Биз сиздерге сонун жаңылык, сонун тема менен келдик. Бизде ар дайымкыдай конокто энтен гимнастика тренери, психолог Асия Шербекова. Кош келиптирсиз. Сизди кайрадан көргөнүзгө кайрадан кубанычтабыз. Assalomu alaykum. Алейкум салам. Бүгүн бизде жакшы тема болот. Баарыбыз эле балалыкка жеткенден кийин турмуш курабыз, турмуш жолун баштайбыз. Ар бир эле кишинин башында бар нерсе. Турмуш кургандан кийин көпчүлүгү иллюзия менен турмушка чыгып алышат экен. Турмуш кургандан кийин баары сонун болот. Күйөөм мени эле карап турат, жашообуз жомоктогудай болот деп ойлоп кетишет экен да. Бирок чын эле жашоого келгенде мурдагы романтика жок, мурдагы жолдошу жок, мурдагы гүлдөр белектер жок болуп калат экен. Бул эмне себептен? Же аялдардын ошондой элестетип алган күтүүлөрүнөнбү, же болбосо эркектин аялга жеттим болду эми деп өзүнү мындай бош коюп салганданбы эмнеден ошол теманы тартып алдык да. Эмне үчүн турмуш кургандан кийин романтика жоголот? Ушул темада кеп курабыз. Сен өзүң кандай ойлойсуң? Эмне үчүн деп ойлойсуң? Менимче турмуш тиричиликтен бала төрөлгөндөн кийин ошол болуш керек. Негизгиси Бала төрөлгөндөн кийин балага өтүп кетет деп ойлойсуң? Балага өтпөйт эми. Баланы окууга бериш керек, түйшүк көбөйөт. Маселеси эки эсе көбөйөт. Ошол романтика жоголбогон үй бүлөлөр да барбы? Же Бар. Көпчүлүгү жоголуп кетет кандай? Мурда мага дайыма гүл берчү, могул шакекти ошол кыз маалымда берчү, азыр шакек деле жок деп айтып калышат. Ошол эмне себептен? Көпчүлүктө ошондой, Сен оюңча? 50% болушу мүмкүн. 50%. Негизи баягы кыз кезинде ошо жетиш үчүн гүл алып берип атат да. Гүл алып берип атат, ал романтик болуп атат. Жүрөктөрдү тартып, аны сюрприз кылып кубандыргысы келип атат, аны багындыруу үчүн. Эми карайбыз, ким ошондой кылат да? Кимге мындай жеткиче кызыктуу болот да? Ошону карайбыз. Кичинекей бала мисалы бир оюнчук алгысы келсе, игрушкага кызыга турган болсо, ошого жеткиче жанталашат да, аракет кылат. Аны алып бир аз ойногондон кийин анын кызыгы жок болуп калат. Так ошондой сыяктуу өзү мындай жетиле элек болсо, детский позицияда болсо, кичинекей бала болсо, анда ошондой болот да. Баягы кызга жеткиче баарын жасайт да. Ага кыскасы ага жетиш керек болот. Ага жеткенден кийин бат эле токтолуп калат. Узакка жетпейт да, узакка барбайт анын сүйүүсү. Анын сүйүүсү узакка барбайт да. Анан кайра башкага кызыгып баштайт. Мисалы кызыктуу да, аны көрдү да. Ал мындай түбөлүктүү эмес да. Мындай өмүр бою эмес дегендей да. Кайра да башка бирөөнү карап, буга ал кызыктуу боло берет. Кадимки ушул жерден бир суроо да, эмнеге эркек киши бир аял кишиден тажап кызыгуусу калып калат? Айтып атпайсыз, ал кичинекей бала болсо. Ал жетилбеген бала болсо, өзү кичинекей детский позицияда болсо, ар кимди сүп жүрө берет го. Детский позицияда болсо, ага жетти да. Жеткенден кийин болду. Ага жетип алды. Бир аз ойноп көрдү. Анан башка игрушканы каалагандай да, башка оюнчукту каалагандай. Ал кызыктуу болот. Ага жеткенден кийин ошол эле. Аны деле кайра, аны деле бир аз ойногондон кийин, аны деле башкасы башка кызыктуу болуп көрүнө берет. Кадимки кичинекей бала сыяктуу. Эгерде жетилген болсо, интеллектуалдык тараптан, акыл тараптан өскөн, жетилген эркек болсо, анда ал аңдайт да, аңдап карайт. Баардык аял ушундай эле, бир аялга жеттимби, анын аркасында ал романтика жоюлуп калды, азайып кетти деген жетилген үй бүлөдө, аял да эркек да жетилген үй бүлөдө андай нерсе болбойт. Мисалы, Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям бир аялы Хадижа энебиз болсо, Хадижа энебиз өлгүчө, ал ушунчалык Хадижа энебизге деген махабаты, сүйүүсү күчтүү болгон да. Ал Пайгамбарыбыз өлгөнгө чейин Хадижа энебизди урмат кылган. Мисалы, өлгөндөн кийин дагы Хадижа энебиз өлгөндөн кийин дагы Пайгамбарыбыз өзү өлгөнгө чейин Хадижа энебиздин бир туугандарын, досторун кой сойсо, эң жакшы жирикти ошол Хадижа энебиздин досторуна берип жиберген. Бул Хадижанын жакшы көргөн эти болчу, жакшы көргөн жидиги болчу деп көрдүм. Бул жерде мындай бир өмүр бою урмат кылуу бул жетилген эркектин гана колунан келет да. Чыныгы интеллектуалдык тараптан, руханий тараптан жетилген эркектердин колунан ал башкага кызыгуу эмес, ал романтика токтоп калбайт. Наоборот, тескерисинче романтика күчөйт. Себеби турмуш кургандан кийин сен ал аял катары эгер сезе турган болсоң, аны оюнчук игрушка катары эмес,
аны аял катары, адам катары, анын өзүнүн үй бүлөсүн, ата энесин, кандайдыр бир өзүнүн чөйрөсүн таштап сага келди да, аны акыл менен караган эркек аны сезет да. Ал өзүнүн ата энесин таштап келди, өзүнүн бир туугандарын таштап келди. Сен үчүн, ошол эркек үчүн өзүнүн үйүрүн, чөйрөсүн сен үчүн алмаштырды. Келип сага өзүнүн денесин, өзүнүн жанын, өзүнүн дүйнөсүн сага багыштап, сага арнап келгенден кийин, демек аны акылдуу эркек мен үчүн ушул кыз ушул жерде жүрүп атат, ушул аял мен үчүн ушул жерде жашап атат деп анын өмүр бою урматын ордуна коет, эгер жетилген болсо. Бизде ошол нерсе бар. Көбүнчө бизде психологиялык жетилүү болбогондуктан көпчүлүк эркектерибизде ушундай кызыгы тарап кетет. Баягы жетип алгандан кийин болду, башка кызыгып баштайт дегендей да. Анан бул жерде бир нерсе да бар го. Мисалы үчүн эркек аялын аябай жакшы көрөт, аябай сыйлайт, башка аялдарды карабайт. Андай эркектерди семьян деп коюшат го, мындай үй бүлөсүн караган, үйдүн тиричилигине көп көңүл бөлгөн, үйдө мал бүтүрүш керек, анан мындай болуш керек дегенчи, балдарды чоңойтуш керек деп оюнда такыр башка эч нерсе жок. Бирок аялдын көңүлүн алышын деле билбейт да, сүйгөнү мененчи. Ошондой деле болот да. Ал жетилген эркекчи кандай? Аялдын көңүлүн алганды билбейт дейсиңби? Аялдын көңүлүн алганды билбейт, бирок эми романтика жасабайт, бирок үй бүлөсүн жакшы багат. Романтика жасаганды биле бербейт, бирок башка кыздарга карабайт, башка мындай спокойный эркектер болот го. Үй бүлөмдү багам. Просто анын өзүнүн мүнөзү болушу мүмкүн. Ал эле эркекке мындай жараша турган сапат да. Ал кечке эле баягы эркек деле романтик болуп эле, монтип аялдар сыяктуу болуп, кичинекей бала сыяктуу болуп кетсе дагы эркектин кандайдыр бир кадыр баркына бир туура келбеши мүмкүн да. Кээ бир эркектер бар, романтик болбосо дагы зато милдетин кылып атат. Мыкты эркек деп эсептейм андай эркектерди. Сөзсүз эле аны муну берүү эмес, негизи адам катары урмат кылуу бул өтө маңыздуу. Биринчи адам катары урмат кылуу, адам катары аны баалоо. Үйүңдө, сенин үйүңдө сага баягы сага көз каранды да. Мындай айтканда, сен аны кабыл алсаң, анын чөйрөсү аны кабыл алат. Мисалы, эркек аялын урмат кылатса, ал эркектин тууган урун баары ал аялды урмат кылат. Эси эркекте урмат жок болсо аялга, анда ошол эркектин чөйрөсүнүн баары аялды өгөйлөп турат да. Ошондуктан бул кабыл ала турган, баардык маселени чече турган өзү бир эркек бар да. Ал эркек адам катары урмат кылуу маңыздуу. Эми сөзсүз баягы биз эми гүл үчүн жашабайбыз го, мисалы жашоодо. Ал гүлдөн башка биринчи урмат кылуу, сыйлоо, аны кадыр баркын өз ордуна коюу. Бул гүлдөн дагы мындай бийигирээк да. Туура айтасыз. Аял тараптан деле ошондой мамиле болуш керек, эркегин канча сыйлап турса, аял тараптан дагы эркек ошончо сыйланат да. Түшүнүктүү. Негизи аял үчүн өтө деле көп нерсенин кереги жок да. Аялдар үчүн мындай кичинекей эле, мисалы, бир айтып кеттик го, күйөөсү аялына сен мен келгиче үй жыйналып болсун деп айтканга караганда, жаным мен сени жакшы көрөм, могу шоколадты жеп ал дей турган болсо, аял үч эселеп ага көбүрөөк мындай жумшап карууга же болбосо кызмат кылууга даяр да. Болгону аялдарга кантип текеберликти сындырып эле койсо болот да аялдарга. Карачы сен кандай сулуусуң деп койсо эле аялдарга жетишерлик да. Бирок биздин эркектер эми ошону айтууда бир аз мындай текеберлик кылат да. Сен суу болуп баратасың барган сайын күнгөнгө, же болбосо сен жасаган тамагың эч кимдин тамагына жетпейт деп койсо, аялдар тамакты тим эле укмуш таамда жасайт го. Бирок ошол маанилүү да. Кичинекей эле мындай аялдарга жага турган эле сөз айтып коюу жетиштүү аялдар үчүн. Түшүнүктүү. Негизи үй бүлөдө жакшы мамилени же романтика сүйүүнү узакка жеткирүү үчүн эки тараптан кандай мамиле болуш керек? Эки тараптан өнүгүү. Мисалы, мамиле аял ордунда, эркек ордунда болуу бул эң негизги биринчи кадам. Мисалы, эркектер кандай мамилени жакшы көрөт десек, эркектер эми башкаруучу болгону жакшы көрөт. Ал авторитет болуш керек үйдө. Эркектер эми гордый болушат, алар намысчыл болушат, мисалы. Алар кандайдыр бир кичинекей болсо дагы эркектин даражасы үйдө болуу керек да. Эркектик даражасы. Эркек урмат болгон жерде, авторитети бар болсо, эркекте кандайдыр бир кичинекей болсо да эркек ордунда болсо, эркектерге жетиштүү ошол. Ал эми аялдарга болсо,
бир аз болсо дагы эркекке муктаждыгыңды билдирип туруу, алсыздык. кичинекей болсо дагы ага муктаж экениңди билдирип туруу, ага бир аз болсо дагы ыраазычылык билдирип туруу, кичинекей болсо дагы ушундай эркектин аял болуп атканын кандайдыр бир сыймыктанып туруу, ушундай сыяктуу нерсе аялдар эркектерге жетиштүү да. Экөөнүн ортосунда үйдө качан мындай уруш көбөйө берет десе, экөөнүн мындай бирдей болуп калган кезде да, экөө тең күчтүү болгон кезде же болбосо экөө тең алсыз болгон кезде да. Мисалы эркек дагы алсыз аял сыяктуу болсо, анда аялдарга жакпайт да. Ошол эле кезде эркек сыяктуу аялдар эркектерге бири бирине мындай түртүлүп турат да, түртүлүп. Узакка сакталуу үчүн аял өзүнүн аялдык энергиясы менен, эркек өзүнүн эркектик күчтүүлүгү менен ушундай мамиле болгон кезде ал өмүр бою баары жакшы болот. Балдар дагы ошол кезде ошондо гана туура жакшы тарбияланат. Атанын орду болсо үйдө, эненин орду болсо. Ал эми атанын орду дегенде атанын мындай катуулугу, атанын күчтүүлүгү бар болсо, ал үй дайым туруктуу болот, туруктуу. Түшүнүктүү. Жана аял өзүнүн алсыздыгын, муктаждыгын билдирип туруш керек дегенде оюма бир суроо келип кетти. Аял киши айтат экен да, эгер эркек менин муктаждыктарымды жаппаса, мен баарын өзүм кыла алсам, эми машинам бар, үйүм бар, ишим бар, баары бар болсо эркектин мага эмне кереги бар деген аял болот экен да. Ал эркек ал эми эркектик баягы күчтүүлүгү, эркектик гормондор көтөрүлүп кеткен аялдардын 35-40 өткөндөн кийин айымдардын көпчүлүгүндө 80% ушул нерсе болот да. Себеби ал эркектик гормондор көтөрүлгөндөн кийин эркек сыяктуу болуп кетет да аялдар. Баарын акчаны табат, бүт баары бар. Ошондой болгон учурда ал кезде аялдын автоматтуу түрдө анын жанында эркек алсыз болуп калат да, басылат. Себеби күчтүү аялдын жанында эркек басылат. Андан кийин эркек басылгандан кийин ал аялды жеңиш үчүн болгон мындай эмнесин агрессия көрсөтүп баштайт да. Сен мындай болуп атасың, андайсың деп аны эки эркек үйдө тирелип баштайт да. Же болбосо эки аял тирелип аткан болот да. Ал учурда анан көбүнчө мындай майдаланган эркектин мага эмне кереги бар деп анан эркек талак бербейт. Бул учурда аял талак берет да. Бул мен жашабайм бар деп коет да, мындай айткандачы. Ошентип анан мамиле көбүнчө ошол учурда мамилелер көбүнчө бузулат да. Бул учурда деген аялдардын эми өзүнүн эгер аялдык нормасын бир аз кармаса, баарын нормага келтиргенге болот. Түшүнүктүү. Ар ким өзүнүн ролунда жашаш керек. Ролунда жашаса. Анан эми көпчүлүк эле аялдарга романтика жагат, романтик болсо дейт да, көңүлүм алып депчи. Ошол романтик эмес эркекти деле романтик болобу? Романтик эмес эркекти эгерде сен өзүң романтиканы каалап атсаң, өзүң деле аны уюштуруп алсаң болот. Мен үчүн сөзсүз эркектин көзүн карап, эркектен мен ушуну күтөм эмес. Аны өзүң деле мисалы гүл алгың келсе барып сатып ал. Мындай тирелүүдө эркекке сен беришиң керек, сен кылышың керек деген жерде эркек тескерисинче мындай берүүнү эмес, тескерисинче ага каршы мындай турат да. Себеби сен буйругуң менен алар өсө албайт. Буйрук кылсаң кылгысың келбейт. Ооба, кылгысы келбейт. Аны балким башка жолдор менен салыштыруу эмес, башка бирөөнүн эркеги жөнөтүп аткан болсо, мына көрдүңбү берип атат деген нерсе, ал эркектерди эң ылдыйга түшүргөн ошол нерсе да, ошол сапат, ошол ылдый түшүрөт ал. Аны балким билбейм, мен мисалы романтиканы баары жакшы көрөт деп эсептебейм. Өзүм мындай детский позициядагы айымдар балким көбүрөөк каалашы мүмкүн. Же болбосо өзү ошону уюштуруп алганга болот да. Өзүң барып, эмне үчүн сен өзүң барып кофе иче албайсың? Жетилген эле айым болсоң, сөзсүз эркек алып бериш эмес, өзүң да барып ичсең болот. Аны сүйлөшүү менен чечсе болот да, эркек менен баарын. Азыр Инстаграмдын заманында Инстаграмдан көрүп алып, башкалар мынтип атышыптыр, башкалар Мальдивада жүрүшөт, башкалардын көзү мындай экен деп, ошол нерседен аял кишиде башталат экен. Аны өйдөн кароо ал адамды дайым ылдый түшүрөт да. Биз ылдый да алар карайбыз. Ошон үчүн Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи айткан, өйдөн эмес, ылдыйды карагыла деген да. Биз өйдөн кароодо шүгүрсүздүк пайда болот дагы, ал үй бүлөлүк мамиледе аркага кете бересиң. Ылдыйда сенден ылдыйдагыларды кароо менен сен эмне кыласың? Шүгүр кыласың. Ал сени өстүрөт, өйдө өстүрөт. Түшүнүктүү. Бүгүнкү маегибиз жакшы болду деп ойлойм. Пайдалуу маалыматтарды аялдарга болушунча жеткирүүгө аракет кылып атабыз. Сиздин дагы келип бизге маек куруп бергениңизге аябай чоң ыраазычылык билдиребиз. Сиздерге дагы ыраазычылык билдиребиз. Көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.